Макул, записти деле баштадык. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууда эле эмес, деги эле адамдын өзүнүн жашоодо бир максаты болушу керек. Анан ошол жашоодо бир максаты болгондой эле анан жалпы республикалык тестирлөөдө да эгер алдыга койгон максаты болсо, мен ушул балга жетем десе, эмне үчүн жашоодогу жалпы максатын айтып атам? Анткени эгерде жашоодо бир максаты болбогон адам, мен ушул нерсеге жетейин деп алдыга бир максат койбогон адам жалпы республикалык тестирлөөнү мындай маани берип деле карабайт. Эмнеге? Анткени максаты жок. Ушундай окуучуларды көрдүк, айрыкча мисалы жанагы Бишкекте Манас университети бар го. Анан Манас университетине тапшырганы барганда мындай болот. Бир окуучу бир 5 бөлүмдү тандаганга мүмкүнчүлүгү болот экен да. Быйыл сиздер да барасыздар буюрса. Анан биз көп эле окуучуларды алып барабыз, анан карасаң почти баардыгы эле жанталашып 4төн 5тен бөлүмдү тандап аткан болот да. Анан эмнеге тандап атасың муну десең, эми буга өтпөй калсам буга өтөм да дейт да. Ошол учурда билинип калат, мисалы 100 окуучу алып барсаң, ошонун ичинен 3 же 5 эле да өтө аз проценттегиси бир эле бөлүм тандайт. Ошол бир бөлүм тандагандар ошол бөлүмгө өтөт. Эмнеге? Анткени анын максаты конкреттүү. Ошого тапшырышын билет. Демек, максаты конкреттүү болгон адам, максаты конкреттүү болгон окуучу ал өзүнүн каалаган балына да жетет, бул окуучу эмнеден кыйналып атканын дагы даана билет. Анан тест менен иштөөдөгү эң чоң катачылыгыбыз ушундай биздин. Мисалы дейли, бир эле суроонун үстүндө мисал келтирсек болот. Мисалы азыр мен бир суроо сурадым. Мисалы, сиздерге кар кышында жаайбы же жайында жаайбы деген суроо бердим. Анан сиз билбейсиз мунун жообун, бирок сиз кышында жаайт дегенди болжолдоп белгилеп койдуңуз. Анан мен туура жоопту айтканда сиздин вариант туура болуп калды. Сиз өзүңүздү алдайсыз да, мен билет экенмин депчи. Демек, айдай кичине тоскоолдук болуп атат. Анан окуучу өзүнүн ошол сынамык тесттерди тапшырган кездеги өзүнүн жанагы билип белгилеген суроолору менен билбей белгилеген суроолордун айырмасын билиши керек. Айрыкча ошол математиканы иштөөдө, эми математика так илим болгондуктан эсеп, ал жерде сиз кайсыны чыгара алдыңыз, кайсыны чыгара алган жоксуз, ошону ачык билесиз. Анан мен айрыкча сиздерди ошол алтын сертификатка даярданып аткан, алтын сертификат ала турган окуучулар деп билгеним үчүн ошол сөзүмдү математикадан баштап эле бардык жалпы республикалык тестирлөөнүн бардыгын ичине камтыгым келип турат. Окуу түшүнүүгө өзгөчө көңүл бурабыз. Жалпы республикалык тестирлөөдөн алтын сертификат алуунун негизги сырларынын бири бул математика. Туура негизи сиздер билгендей аналогиядан, окуп түшүнүүдөн математикага караганда мындай балы көбүрөөк берилери туура. Бул чындык. Бирок ал жердеги суроолордун саны математикага салыштырмалуу аз. Мисалы, математикада суроо көп болгондугу үчүн сиздин эгер математикаңыз аксаган болсо, мындай айтканда математикадан 50дөн ашык туура кылбай аткан болсоңуз, анда алтын сертификат бир аз кыйыныраак. Сиз муну күчтөшүңүз керек болуп калат. Анан дагы бир мындай бир чындык бар. Математикага акыл эси жеткен адам башка гуманитардык билимдерди окуса түшүнөт. Демек, математикага логикасы, математиканын эсептерине логикасы жеткен адам башкага деле мындай акылы оңой эле жетет. Ал көп деле кыйналбайт. Менин ошо бүгүнкү айтайын деген нерсем биринчи ошол максаттын болуусу, анан жалпы билимдердин фундаменти жакшы болуусу деген. Анан
Биринчи ошол жалпы билимдердин фундаментинен эң башында баягы илимдердин падышасы дейт го, математика турат. Математиканын ичиндеги эки бөлүм бул, мен ойлойм, сиздер экинчи бөлүмүндө көп деле кыйналбайсыздар. Анткени бул жана мектептин программасынан келгендиги үчүн, эгерде сиздин мектептеги математика сабагыңыз жакшы болгон болсо, математиканын эсебин чыгара алсаңыз, экинчи бөлүмүндө жакшы эле балл аласыздар. Көбүнчө мен байкагандан ошол биринчи бөлүм, колонка бөлүгүндө биздин окуучуларыбыз көбүнчө ошол жерден жоготуп коюп атат. Эмнеге? Бул ошол жердеги тесттин логикасын, тесттин түзүлүү логикасынын биздин мектептеги программабызга дал келбегендигинде. Эмнеге десеңиздер, ал жерде колонкада мисалы эң жөнөкөй бир эсеп берилген деп эсептелет алар үчүн. Мындай карасаңыз, мисалы дейли жөнөкөй эле да, мисалы колонкада дейли бир 6 орунду, 7 орунду, балким бир 5 орунду сан дагы канча бир бөлчөгү менен турат. Ошол эле учурда ошондон бир аз чоңураак санды андан алыш керек болуп атат да. Мисалы 1.500.000 бүтүн канчадан 1.700.000 канчаны алыш керек болуп атат. Ошол эле сандарды экинчи колонкада кошуш керек болуп атат. Бул өтө жөнөкөй эсеп, өтө жөнөкөй эсеп. Дагы ушул жерде мисалы биринчи колонка бөлүгүндө 30 суроого 30 эле минут убакыт берилген. Муну жакшы байкаш керек. Демек, сиз бул эсепти 1 минутага жетпеген убакыттын ичинде чыгарышыңыз керек. Бул мындай караганда жөнөкөй эсеп деген менен өтө чоң сумма болгон үчүн балким муну чыгарганга кээ бир окуучунун 2-3 минут убакыты кетип калышы мүмкүн. Сиз бул жерде бул эсепти чыгарышыңыз, анын канча суммасы чыгышы эч кимди кызыктырбайт болчу, чын-чынына келгенде. Эмне деш керек? Мунун Б колонкасы чоң деп өтө бериш керек. Ал жерден канча чыгат, кимге кызыгы бар? Демек, ошол баягы тесттин логикасын түшүнүүдөгү биринчи негизги маселе ошол математиканын колонка бөлүгү. Бул жерден көбүнчө окуучуларыбыздын алдатып коюп атканын байкап атабыз. Себеп дегенде колонка бөлүгүнөн мен ойлойм, мисалы ар бир 11-чи класс жөн эле 30 туура кылып коюшу керек болчу да. Ушул жерде биз математиканын 60 суроосунан кээде 30га жетпей калган учурларыбыз болуп атат. Алтын сертификат алышыңыз керек болсо, демек сиз бул бөлүмдү 50-дөн дагы ашырышыңыз керек болот. Анан математиканын экинчи бөлүгү, жана да айттым, негизги мектептеги сабактарыңыздын базасы жакшы болушу керек. Анын эң негизгиси математика. Анан аналогияга кирген кезде, негизи аналогиядагы суроолордун бардыгы эле мындай окшош, жеңил сыяктуу көрүнгөнү менен, бирок ал жердеги эң негизги ошол алтын сертификат ала тургандар үчүн түзүлгөн суроолор болот. Анын ичинде эң мындай татаал деген, то есть татаал дегенде мындай бир илимий жактан татаал эмес аналогия, эмнеси жагынан татаал? Бул сиздердин ошол ар бир предметке болгон байланышыңыздарга байланыштуу татаал болушу мүмкүн. Мисалы, кээ бир окуучулар химиядан начар, бирок бир химиялык терминдер катышкан эң жөнөкөй делген суроодон деле алар жоготуп коет. Же болбосо физикага байланыштуу сөзсүз бир суроо келбей койбойт, химияга байланыштуу сөзсүз бир суроо келбей койбойт, табият менен байланышкан, мисалы эң негизги мыйзам ченемдүүлүктөрдү билүү боюнча бир суроолор келет. Сиздин эгерде ошол логикаңыз эң жөнөкөй бир мыйзам ченемдүүлүктөрдү билүүдө адашып аткан болсо, анда аналогиядан дагы көп жоготууларга туш болуп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн бул жактан дагы мисалы баардык предметтерден сиздин мындай бир фундаменталдык билимиңиз болушу керек. Анткени булар мектепте окутулуп атат. Анан мындай нерсе бар, баардык предметтерди жакшы окуу бул мүмкүн эмес болгон нерсе. Азыр ошол караколдук жигит өзү, Эркебек деген мырза бар, программист, азыр Германияда окуп жүрөт.
өзү күчтүү тиркемелерди, сайттарды жасап чыккан күчтүү программист жигит жанагы Балтил деген Play Market'ten караштырып көрсөңөр болот. Мисалы кыргыз тилиндеги өтө сонун жаш балдар үчүн сонун тиркеме. Балтил 1 дегени ошол кичинекей жаңы окуп баштаган балдар үчүн болсо, андан кийин Балтил 2 дегени бар. Ар кандай жанагы бүгүнкү күндө мындай бир сөздөрдү тамгаларды кураштырып сөз тапкан бир оюндар мода болуп атпайбы? Ошол сыяктуу бир оюн тиркеме. Ушуларды иштеп чыккан караколдук жигит. Ошол мынтип айтат да. Германияда дейт, мисалы бир окуучунун бардык сабактары 5 болгон болсо, анда бул бир аз мындай таң калуу менен каралат дейт да. Эгер да бир адамдын бардык сабактары 5 болсо, анда бул адамга бир аз мындай ишеничсиздик туулат дейт. Ошонун балким мектеби мугалимдери текшерилиши мүмкүн дейт да. Бизде болсо, мисалы, бир окуучу, мектепте окуган окуучунун бардык сабактары 5 болушу эч кимге таң калыштуу эмес да. Кээде мисалы алтын тамга менен бүтүрүп коюп атабыз. Бул мындай реалдуу эмес дейт, чын-чынына келгенде. Анткени бул илимде деле аныкталган нерсе. Мисалы, так илимдери күчтүү болгон адам сөзсүз гуманитардык жактардан бир аз кыйналышы мүмкүн. Бул бир аз кыйналат деген нерсе гуманитардык жактан такыр билими жок дегендикти түшүндүрбөйт. Ошол биздеги бардыгынан 5 алып аткан окуучу ошол бардык предметтердин негизин түшүнүшү керек. Мисалы, химия эмнени окутат? Химияны окушубуздагы негизги максат эмне? Ушуну түшүнүш керек. Мисалы, мезгилдик системасында бардык 112 элемент беле, жаңылбасам. 112 элементтин бардыгын жатка билишиңиз бир аз кыйын болушу мүмкүн, бирок бул 112 элемент эмне максат менен ошондой катарда турат, алардын кылган кызматы эмне, алар эмнени түшүндүрөт, бул тууралуу негизги билимиңиз болушу керек. Физика эмнени окутат? Физиканын ичиндеги камтылып аткан терминдер, физикадагы айтылып аткан сөздөр, тартылуу күчү, түртүлүү күчү деген нерселер эмнени түшүндүрүп атат? Жалпы мындай түшүнүгүңүз болушу керек. Негизги билим деген ушул. Анан балким физиканын ичиндеги айрым эсептерди чыгара албай аткан болушуңуз мүмкүн. Эгерде сиз гуманитардык жакка кызыккан болсоңуз, бул нормалдуу нерсе. Бирок ошол учурда деле, мисалы, мугалим ал эсепти чыгаруу менен сизге эмне айткысы келип атат, ошону түшүнүшүңүз керек да. Физика сабагы бүткөндөн кийин билбейм, ага бир нерсени чыгарды го деп кетип атсак, анда биздин алтын сертификатка барууда бир аз кыйынчылыгыбыз бар деген сөз. Ошол эле учурда так илимдерге кызыккан адамдар, мен ушуну көп эле көрдүм, мисалы, информатикага кызыгат, айрыкча замандын талабынан улам, компьютерди чагат, бирок эң жөнөкөй бир орфографиялык жазуу эрежелерин билбейт деген сөз. Ушуну көрдүм, мисалы, компьютерди чагат, бирок оба деген сөздүн туура жазылышын билбейт. Оба деп коюп жүрө берет. Десе, сен неге муну ката жазып атасың десе, ал мага керек эмес, мен компьютерщикмин дейт да. Бул деген ага керек эмес болушу мүмкүн, бирок бул деген негизги билимдердин базасы, фундаменталдык билим, муну билиши керек. Андан кийинки сөз болсо, математика жана логиканын болуусу дедик. Негизи математикага токтолдук. Математика менен эле бирге ошол жанагы жөнөкөй логикалардын болушу өтө зарыл нерсе. Мисалы, сөзсүз бардык эсептердин бардыгын чыгарып отурбастан, айрыкча колонка бөлүгүндө. Колонка бөлүгүнүн 1-суроодон 10-суроого чейинкилери мен байкашымча бардык эле мындай жөнөкөй суроолор. Муну дайыма мен мисалы эксперимент кылып окуучуларга дагы ошо баягы биринчи ойртуга даярданып баштаган кездерде ошол эсептерди берип мындай сыноо кылам. Көпчүлүк эле бир эсепти ошо 1 минутадан ашык убакыттарда чыгарганда муну айтам да, болду дейм, сен жоготтуң, бул жерден уже алданып калдың. Бул жөнөкөй логика болчу. Мисалы, мен могул жерди чыгара албайм дейм да, кээде мисалы, мен могул эсепти чыгара албайм, бирок
Мен логикам жетип турат, себеби биягында минуссам, же болбосо билбейм, бөлгөн кезде, мисалы бир санды бөлгөндө бөлүмү канчалык чоң болсо, ал сандан ошончолук кичине сан чыгат деген сөз. Бөлүмү кичирегин карайсың да, биягы чоң экен деп кете беришиң керек да. Ошол логиканын болуусу өтө маанилүү. Ансыз деле жалпы республикалык тестирлөөнүн бул тестти алуудагы негизги максаты жанагы Сомонун тестинг кейджи деген сайтка кирип туруп, ушул тесттин негизги түшүнүгүн окуп чыксаңыздар, ошол жерде деле айтат, бул жалпы 11 класстар түшүнө турган жөнөкөй түзүлгөн тест. Бул жерде окуучулардын негизги фундаменталдык билими менен алардын логикалык ой жүгүртүүсү сыналат деп айтылат да. Жөнөкөй логика, логика өтө маанилүү экен. Андан кийин болсо табигый жана мыйзам ченемдүү кубулуштар тууралуу ой жүгүртө алуу. Ошол негизги мыйзам ченемдүүлүктөр менен мамиленин жакшы болуусу. Кээде мындай болуп калат, адам өзүнүн кыялдарынын ичине кирип кетет да, негизги мыйзам ченемдүүлүктөргө баш ийбей калат да. Мындай өзүнүн ою бар, ошол жакта жүрө берет. Өзүнүн фантазиясы бар, өзүнүн кыялы бар. Мисалы жок дей берет да, андай болушу мүмкүн эмес. Жок. Жамгыр жааса суу болобуз десең, жок агай, эмнеге суу болот элек? Мен мисалы зонтик алып алам да деген сыяктуу. Бул негизги мыйзам ченемдүүлүк. Жамгыр жааса бир жерлер суу болот. Адам сөзсүз суу болот, мисалы жамгырда эшикке чыккан болсо. Бул жерде мындай тырышып тура берүүнүн кереги жок. Мен эшикке чыкпай койсомчу. Балким мен зонтик алып алсамчы. Болушу мүмкүн болгон нерселер, бирок негизги жалпы адамдардын акылына келе турган биринчи нерсе, жамгыр жааса суу болосуң. Жамгыр жааса эшиктеги калган нерселер суу болот. Жамгыр жааса эшикке чыккан адам суу болот. Демек, бул негизги мыйзам ченемдүүлүктөр. Мисалы, эң көп айтылып жүргөн мисалдар да, мисалы айрыкча ушул учурларда көп болуп атпайбы? Баткенде сел болду, Нарында сел болду, билбейм, аякта сел болду, биякта сел болду. Эгерде бир жерлерде сел болуп атканын көрүп туруп, бирок сиз дагы деле мындай бул тууралуу ойлонбогон болсоңуз, бул сел эмнеге болуп атат? Ушундай болгондор болду, мисалы окуучулардан деле сурагандар болду, агай, аякта эмнеге сел болду деп. Селди дагы сурагандар болуп жүрөт, бирок эң көп кышында ушуну байкадым да, жанагы эми сел болуп аткан жер бул биздин аймактар болгон үчүн көпчүлүгү билип атат да, угуп атат. Кышында жана январь-декабрларда Австралиядагы өрт окуясы, токой, өтө көп токой өрттөндү, өтө көп жандыктар өлдү. Ошондо көп окуучу сурады да менденчи, агай, аякта эмнеге өрт болуп атат депчи. Бул мындай негизги мыйзам ченемдүүлүк. Ал эмне үчүн өрт болушу мүмкүн? Кургакчылыктан. Муну мындай адам эч кимден сурабастан эле өрт болуп атат экен, айрыкча ошондой чоң өрт болуп аткан болсо, бул кургакчылык. Мунун себебин айттырбай билиш керек. Бул жерде сиздин логикаңыз, бул негизги мыйзам ченемдүүлүк. Эгерде бул ушул жердеги бул жөнөкөй логика деп коет, муну жөнөкөй мыйзам ченемдүүлүк деп коет. Эгер ушул жерде деле бир сизде кыйынчылык болуп аткан болсо, эми ушул жерден баштап анан мен окуу түшүнүүгө киришим керек да. Окуу түшүнүү ушул негизги мыйзам ченемдүүлүктөрдүн негизинде курулган. Анан ал жерде деле ошол негизги окуу түшүнүүнүн негизги логикасы ушул жерде жатат. Биз жашоодогу болуп жаткан нерселерге ар күнү, жашоодогу болуп жаткан окуяларга ар күнү бир суроо коюп, бул эмнеге мындай болду деген суроолорду коюп, анализ кылып жашабасак, анда биз окуган китептерибизди эч качан түшүнбөйбүз. Жашоодогу болуп жаткан окуяларды, радиодо айтып аткан кабарларды, Инстаграмдан чыгып аткан кабарларды биз түшүнбөйбүз анда. Айрыкча мен ушуну айтат элем.
соц тармактарды колдонууда өзүңүздүн деңгээлиңизди анализ кылып, мага ушулардын ичинен эмнеси керек эмес деп подписка кылгандарыңыздын санын азайтпасаңыз, анда сиз окуу түшүнүүдөн эч качан жакшы балл ала албайсыз. Кесе эле катуу эле айтып коюшум керек. Мисалы, ушуну көрдүм, бир 11-класстын окуучусу, Инстаграмда аккаунту бар, ага подписка кылгандардын саны 100-150, мунун көпчүлүгү классташтары, анан айрыкча кыз болсо жакшыраак сүрөтүн чыгарып койсо, эркек балдар көбүрөөк подписка боло берет, мына проблема жок. Анан өзүнүн туугандарын карасаң, бир туугандары бар, классташтары бар, азыраак эле санда, а бирок ошол эле 11-класстын башкаларга подписка кылганынын санын карасаң, 1,5 миң, 2 миң, мисалы. Ал 2 миң адам аны эмне үчүн кызыктырышы мүмкүн, мисалы? Бул демек өзүнүн дагы деле мындай жанагы жашоодогу негизги максатын аныктай албаган, мен жашоодогу болуп аткан негизги түшүнүктөрдү, негизги мыйзам ченемдүүлүктөрдү дагы деле түшүнө албаган, бир мындай максаты толук анык эмес болгон бир окуучу деп эле эсептейм муну. Туура. Мисалы, подписка кылышы керек, сөзсүз. Ал жашоодон бир нерселерден кабардар болуп турушу керек. Мисалы, жылдыздардын шоу дүйнөсүнө кызыккан бир окуучу, эгер ошол эле учурда анын Инстаграмында жылдыздар менен бирге башка бир билбейм, илимий ачылыш жасап аткан адамдын экөөнүн тең анын подписка кылгандарынын арасында жүрүүсү, анда бул мындай бир акылга сыйбаган нерсе. Ал шоу дүйнөгө кетип баратабы, же илим дүйнөсүнө кетип баратабы белгисиз деген нерсе да. Анда бул эмне кылыш керек? Инстаграмдагы, Ютубтагы, Фейсбуктагы баракчаларын бир көзөмөлдөн өткөрүш керек. Бул окуу түшүнүүгө киришүүдөгү негизги бир мына текстти анализ кылуудагы башталгыч ушул. Биринчи өзүңдүн жашооңду анализ кыл да. Мен моундан подписка кылайын деш керек, Ушуну мен ушуга подписка болуп жүрөт экенмин, мен мындан чыгайын. Мунун мага көп деле кереги жок экен дей алыш керек. Айрыкча жалпы республикалык тестирлөө улам жакындаган сайын ошол ЖРТга байланыштуу нерселер менен алектенүүнүн аракетин көрүш керек. Эгерде сиз жанагы профилиңизди тууралап койгон болсоңуз, мисалы, менин бардык профилдерим, мисалы, Ютубта болсун, Инстаграмда болсун, Фейсбукта болсун, бардыгына мисалы жана башына хэштег деп коет го, решетканы коюп, ЖРТ деп жазып койгонум үчүн мага ошол ЖРТ тууралуу көбүрөөк маалыматтар чыгат. Демек, сиз да муну кылышыңыз керек. Бул ошол окуу түшүнүүгө киришүүдөгү биринчи анализ ушул. Текстти анализ кылган сыяктуу эле биринчи жашооңуздун текстин анализ кылышыңыз керек да. Андан кийин так убакыт бүтүп калды. Мен бул запись болуп атканда мен кандай кылам? Кайра баштасам боло берсе керек, Текстти анализ кылуу боюнча окуган текстти азыр бул жерден да мен кичине бир текст, бир-эки абзац алып чыгып, ошону кичине анализ кылып коюшубуз керек. Ошону айтып берем. Бирок ага токтолгонго чейин текстти анализ кылууда ушул маселе бар. Мисалы, окуп аткан текстти баштаганда эле айрыкча көбүнчө тексттерде тема болот. Анан темалар негизинен адабиятта муну мектептен деле окуткан, сиздерге жакшы билесиздер деп ойлойм. Темалар экиге бөлүнөт. Шарттуу тема деп коет, анан маанилик тема деп коет да. Бул шарттуу тема деген жөн эле мындай каалагандай коюп койсо боло берет. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун Жамиля деген чыгармасы бар. Мен эң көп ушуну мисал кылам. Эми сиздерге суроодо бул Жамиля
шарттуу темабы же маанилик темабы? Маанилик. Анткени Жамиля деген сөздө бир маани камтылган деп ойлойбуз да, бирок Жамиля деген тема бул Чыңгыз Айтматовдун бул чыгармасына жөн эле шарттуу тема. Мен айтат элем, мисалы, Жамилянын чыгарманын атын Данияр деп деле койсо эч кандай эч нерсе өзгөрбөйт. Мисалы, Турат деп койсо деле, Айдай деп койсо деле, Айназик деп койсо деле, бул чыгармада эч нерсе өзгөрбөйт. Шарттуу тема деген бул ошол чыгарманын ичинен чыгармага байланышы жок эле бир нерсени коюп кое берсе боло берет. Жамилянын өзүнүн аты башка болчу, билесиздерби ушуну? Жок. Жамиля деген чыгарманын эң негизги Айтматовдун өзүнүн койгон темасы, биринчи коюлган темасы обон болчу. Обон бул маанилик тема болчу. Анткени ошол обондо бир маани жатат эле да, жанагы бул чыгарманы бала айтып берип атат да, кайниси. Ал ошол обондон биринчи таасирленет эле, жанагы Данияр созгон обондон, булар жолго чыкканда, жанагы эгин ташып баратканда арабада Данияр алдыда кетип, обон созгондо берки Жамиля экөө кийинки арабада андан таасирленет эле, башында жакшы көрөт эле, кийин булардын окуясынан кийин бала ал обонду жакшы көрбөй турган болуп калды. Ушул сыяктуу маселелер жатат да. Бул обон деген Айтматов өзүнүн койгон темасы, бул маанилик тема болчу. Ошол жердеги обон деген сөздө бир маани жатат эле. Кийин жана Луи Арагон деген француздун окумуштуусу муну Жамиля сүйүү тууралуу мыкты чыгарма деп айтып койгондон кийин бул чыгарманын аты Жамиля болуп кетти. Жамиляда эч кандай бир мындай маани деле жок. Айтып атпаймынбы, бала деп деле койсо болот эле, Данияр деп деле койсо болот эле, сүйүү деп деле койсо болот эле, мындай боло берет эле. Булар жөн гана шарттуу гана темалар. Эми сиз окуп баштаган чыгарманын темасын караганда, эгерде бул маанилик тема болсо, дароо суроо пайда болушу керек. Бүгүнкү сиз окуй турган тексттин темасы нанотехнология экен. Дароо суроо коюш керек. Нанотехнология деген эмне болду экен? Сиз текстти көздөй шашып жөнөтүшүңүз керек. Так, кана депчи, кайсыл жерде айтат экен нанотехнология деген мындай нерсе депчи. Нанотехнология деген текст келип атат. Айрым окуучулар текстти окуп чыгып туруп, нанотехнология деген эмне экен десең, билбедим агай, карабадым агай, ушундай маселелер чыгып калып атат да. Болбосо тексттин темасы нанотехнология, окуучу нанотехнология эмне экенине кызыккан эмес. Демек, урматтуу окуучу, сиз ошол тексттеги коюлган темадан баштап эле өзүңүзгө суроону коюп коюшуңуз керек. Бул текст эмне жөнүндө болот деп. Ушул текстке болгон анализдин башталышы. Текстти азыр дагы мындай ирети менен анализ кылганды кичине бир аз көрсөтүп берем. Ага чейин болсо, биз грамматикага токтолуп коюшубуз керек. Себеби тесттин ичин жалпылап бүтүрүп коелу деп атам. Грамматика деле олимпиадага барып жүргөндөр барбы? Кыргыз тили олимпиадага барып жүргөндөр. Барып жүргөн. Ооба. Саадат мындай да, кыргыз тили олимпиадада келген суроолорду, мисалы, мектептеги любой эле кыргыз тилчи мугалим менен талкуулай аласызбы? Жок. Жок. Анткени олимпиадада ошол илимий деңгээлдеги оор деген суроолор келет. Мисалы, кыргыз тили эле эмес, деги эле мисалы ошол олимпиадада келген бир суроону мектептеги каалаган эле бир мугалим менен барып талкуулашка болбойт. Атайын адиске барыш керек. Аны мисалы олимпиадада 2 суроо, 3 суроо келсе, балким 5 суроо келет, ошого 1 саат убакыт берилет.
Демек, мунун деңгээли жогору деген сөз. Аны отуруп алып туруп сиз талкуулашыңыз керек. Эми салыштырып карап көрүңүз. Жалпы республикалык тестирлөөдө 30 суроо келип атат да, буга 30 эле мүнөт убакыт берип коюп атат. Демек, бул ошол илимий деңгээлдеги суроо эмес. Бул жалпы бардык 11 класстардын деңгээлиндеги жөнөкөй суроолор. Жөнөкөй суроолорго жооп бериш үчүн сиздин ошол мектептеги берилген базаңыз жакшы болушу керек. Грамматикадагы эң негизги эки бөлүк бар. Бул морфология бөлүгү менен синтаксис бөлүгү. Морфология бөлүгү сөздөрдү гана окутат. Сөздөрдүн түрлөрүн окутат. Алардын жасалышын, алардын келип чыгышын, каяктан пайда болду, же болбосо өзгөрүшүн, сөздөр каяка өзгөрүп баратат. Биз жанагы Кытайларда эмеспиз да, мисалы, уңгу менен эле сүйлөп кете бербейт экенбиз да, мүчөлөрдү кошот экенбиз. Ал мүчө эмне үчүн кошулду, каяктан келип кошулду, ошолорду окуткан илим бул морфология. Морфология бөлүмү мектептин 7-классынын эле 6-7 класстын эле темасы. Муну бир катар кайра карап койсоңуз эле эсиңизге түшөт. Синтаксис бөлүмү болсо ошол биз үйрөнгөн сөздөрдөн сүйлөм түзгөндү үйрөтө турган илим. Сөздөрдүн айкашын түзгөндү, сүйлөм түзгөндү, грамматикалык бир маани бере турган сүйлөмдөрдү түзгөндү үйрөтө турган илим. Мындай айтканда, морфология сөз жасайт, синтаксис болсо сүйлөм жасайт. Болду, мунун негизин билип алгандан кийин окуучу кыйналбаш керек бул жерден. Жалпы республикалык тестирлөөнүн грамматика бөлүгүнөн 30 туура кылып коюшуңуздар керек. Бул олимпиада эмес. Анан эми болсо, так мен сиздерге бир текст алып чыгайын да, ошол текстти сөз кылалы. Айдай. Баягы экөөбүз талкуулаган текст алып чыгайын, Макул. Кайсыл оңоюраагын алып чыгайын? Жылкы жөнүндө карабайлыбы? Ооба, ошол жылкыны ачайын. Бул жылкы деген текст каяктан келди эле? Бул Нованын китебинен алынган. Нованын китебинен алынган жылкы деген текст бар. Көрүндүбү экран? Жок. Көрүнбөдүбү? Каякта жүрөт экран? Текст бул. Эми бул текстте текст номер 1 деп эле турат. Бул тексттин эмне жөнүндө экенин биз билбейбиз. Демек, бул тексттин эмне жөнүндө экенин билбесек, анда биз бул текстти окуп баштаганда биринчи абзацка маани беришибиз керек болот. Эң негизгиси ошол. Жылкы адамзаттын тарыхында өзгөчө орунду ээлеп турат. Эми карап туруңуз. Сиз биринчи абзацты толук окуп чыкканга чейин эле бул текст эмне жөнүндө болот экенин билип алдыңыз. Жылкы деп башталды. Жылкы адамзаттын тарыхында өзгөчө орунду ээлеп турат. Кайсы гана доордун тарыхын карабайлы, демек, ушул тууралуу сөз болот экен. Айрыкча көчмөн элдердин жашоосун жылкысыз элестетүүгө мүмкүн эмес дейт. Демек, бул биздин жашообуздагы болгон ордуна дагы бир аз токтолот окшойт деген маселе да. Көчмөн элдин жашоосун. Минсе күчү ишсе сүтү кымыз деп баратат да. Анан ушуну унутпашыбыз керек, урматтуу окуучулар. Окуу түшүнүүнүн бир абзацы бир ойду билдирет. То есть, ошол бир ой бир абзацта камтылат. Эгерде ушул жылкы тууралуу башка ойду айткысы келип аткан болсо, ал жерден демек башка абзац башталат. Анан абзац кылып иштеп жүрүп туруп, ОРТга баргандан кийин сап менен иштеп калабыз. Мунун ар 5-сапта 1-чиге коюлбайт, 5-чиден башталат.
5, 10, 15 деп сол жакта мындай саптардын саны берилип атат. Мындай берилет да. 11-ci сап менен 21-ci сап деп берилет да бул. Ушуну жакшы байкап коюңуздар. Берилген саптар бир эле абзацтын ичинде болот. Андан ашып кетпейт. Мындай болушу мүмкүн. Мисалы, 5-ci, 8-ci саптар менен 13-cü, 18-ci саптардын ортосундагы байланыш деп калышы мүмкүн. Бирок байкаган болсоңуздар, 5-ci, 8-ci сап 1-ci абзацтын ичинде болот да, кийинки саптар кийинки абзацтын ичинде болот. Бул 1-ci абзац менен балким 7-ci, 8-ci абзацта байланышып калышы мүмкүн. Анда бир 5-ci, 8-ci саптар менен 100-cü саптар байланышып калышы мүмкүн да. Ошону негизги маселени унутпашыңыздар керек. Бул саптар бир абзацтын ичи экенин унутпашыңыздар керек. Абзац. Экинчи абзац. Анализ кылып баштаганда ошол 1-ci абзацты анализ кыласыз. Эмне жөнүндө экенин билип алгандан кийинки абзац башталды. Жылкы баласы таш дооруна чейинки мезгилде эле пайда болгондугу тууралуу маалыматтар бар. Эмне тууралуу сөз болушу мүмкүн? Ким айтып кое алат ушул жерде? Биринчи сүйлөмдөн эле түшүндүм мен, мисалы. Саадат, ушул абзац эмне тууралуу болушу мүмкүн? Жылкы адамзаттын тарыхындагы ооруду. Карап туруңуз. Жылкы баласы таш дооруна чейинки мезгилде эле пайда болгону тууралуу маалыматтар бар дейт. Демек, бул жерде жылкынын тарыхы тууралуу сөз болот деген сөз. Жылкы качан пайда болгон, же билбейм, жылкылар тууралуу, жылкынын тарыхы тууралуу кандай маалыматтар бар. Бир нече жыл мурда археологдор биздин заманга чейин 47.000 жыл илгери жашаган аттын баш сөөгүн таап чыгышкан дейт. Демек, мунун тарыхы өтө узун экен. 47.000 жыл мурда жылкы болгон экен. Андан кийин бүгүнкү күндө аттардын 350ден ашуун тукуму бар дейт. Демек, бул жерде ушул жылкы баласынын тукумунун түрлөрү тууралуу, айрыкча могул 350 деген көп түрлөрүнүн бар экени тууралуу сөз болот азыр. Тарыхы бир абзацта берилди, андан түрлөрү бир абзацта берди. Жылкынын боюнун узундугу орто эсеп менен 150 сантиметр болот дейт. Бул жерде жылкынын ошол тышкы келбети тууралуу, анын бою, башкалары тууралуу сөз болот. Жылкынын денесинде жалпы 205 сөөк бар дейт. Демек, бул абзац жылкынын дене түзүлүшү тууралуу сөз болот. 700ден ашуун булчуңу бар экен, 60% алдына түшөт деп атат күчү. Жылкынын түзүлүшү тууралуу, анын кандай өзгөчөлүктөрү бар, ошол тууралуу сөз болот. Дагы бир кызыктуу маалымат айта кетсек дегенде эле, бул абзацка сиз бир ойгонуп алышыңыз керек. Дагы кандай кызыктуу айткан атат деп. Адам окуп келатат, өзүн жоготуп койду. Ушул жерге келгенде ойгонду. Дагы бир кызыктуу маалыматты айта кетсек дегенде токтошуңуз керек сиз. Кой тур, бул кызыктуу маалыматты кой тур, буга чейин кандай кызыктуу маалыматтар айтылды деп артка бир кайтып коюшуңуз керек. Биринчи сабын окусаңыз эле бул калганы эске түшөт. Флорида университетинин окумуштуулары 2002-жылы жылкынын дене түзүлүшүнө дыкат изилдөө жүргүзүшкөн дейт. Бул жерде дагы мындай өзүңүздү токтотуп окушуңуз керек. Бул окумуштуулар эмнеге изилдөө жүргүзүшүптүр? Дыкат деген, мындай кылдат деген, мындай эмне деп коет эле орусчасын? Мындай өтө маани берип бир изилдөө жүргүзүшкөн экен. Демек, бул жерде дагы эмне дейт? Тщательно десе, бир мындай жөнөкөй эле бир термин менен айтылып жүрөт эле, мейли. Бул жерде дагы ошол Флорида университетинин окумуштууларынын изилдөөсү тууралуу сөз болот. Бул дыкат изилдегенде ал жерде эмнени айткан экен, ошол жөнүндө сөз болгону атат дейбиз. 2010-жылы америкалык окумуштуулар жылкынын интеллектисин жана эс тутумун изилдешкен. Бул жакта
дыкат бир изилдөө жүргүзүп атат. Андан кийинки изилдөөдө конкреттүү билинип турат, америкалык окумуштуулар жылкынын интеллектисин дейт, анан эс тутумун. Эми интеллекти дегенде бул ошол ой жүгүртүүсү десек да болот. Мындай жылкы ой жүгүртүп алат экен да, демек. Интеллект деген бул адамга тиешелүү нерсе да, ой жүгүрткөндөргө тиешелүү нерсе. Бирок ошол эле учурда мисалы башка нерселерде да кандайдыр бир деңгээлде интеллект болот экен. Анын интеллектисин жана эс тутумун изилдешкен деп атат. Демек, ушул тууралуу сөз болот. Жылкынын эс тутуму кандай болду экен деген суроону жандандырып алыш керек өзүңүз. Абзацты окуп баштаганда эле. Азыр анын эс тутуму тууралуу сөз болот. Менин эс тутумум мынчалык. Мисалы, мен 1-класстан беркилерди эстейм. 6 жаштагым эсимде жок. Демек, менин эс тутумум ушундай экен, күчтүү экен. Жылкыныкы кандай болду экен, канча эстейт болду экен деп. Бул жерде кошумча маалымат катары айтып коеюн. Дүйнөдөгү эң эс тутуму күчтүү жаныбар бул пил деп жүрүшөт, эч нерсени унутпайт дейт. Анан ошол эле учурда жанагы барс, ак барс деп жүрбөйбүзбү? Ошол дагы өтө кылдат дейт. Ар бир детальга чейин эстейт дейт, унутпайт дейт. Жылкынын көзү укмуштуудай керемет жаратылган дейт. Демек, бул жерде жылкынын көзү тууралуу сөз болот. Жылкы баласынын угуу жөндөмү дейт, бул кулагы тууралуу сөз болот. Жылкыга таандык дагы бир өзгөчөлүк дейт. Так бул жерде дагы бир өзүбүздү ойготобуз, кандай өзгөчөлүгүн айтат болду экен. Буга чейинки өзгөчөлүктөрү бул кулагы болду, көзү болду, анын интеллектиси, эс тутуму болду, дагы бир өзгөчөлүгү тууралуу сөз болгондо. Аны айткан жок. Демек, сиз өзүңүздү ойготушуңуз керек, эмнесин тууралуу айтканда деп. Жылкы башка үй жаныбарларына караганда аз уктайт. Демек, мунун уйку системасы тууралуу сөз болот, Мисалы, адам канча саат уктайт? Канча саат уктаса туура болот? 8 saat. Ким алдады сизди 8 saat деп? Дүйнөдөгү эң таза кандуу асыл тукум жылкы арап аттары дейт. Демек, бул жерде ошол жылкылардын жанагындай өзгөчөлүктөрүн айтып келип, эми арап жылкысын бул жерге кошумча маалымат катары кошкон атат. Автор анын асыл тукум экенин баса белгилеп айтып атат. Андан кийин акыркысында жылкы орточо эсеп менен 25-30 жыл жашайт дейт. Анын жашоо тарыхы тууралуу сөз кылат. Эми бул жерде текст толук бүтпөгөн текст болуп эсептелет. Көбүнчө үзүндүлөрдү алып берет. Анан акыркы абзацка дагы биринчи абзац сыяктуу жакшылап көңүл буруп коюш керек болот. Анткени ушул акыркы абзацта автор көбүнчө өзүнүн айтайын деген оюн ушул жерде жыйынтыктайт. Бир корутундулайт, ошол жерде негизги маселени козгойт. Текстти ушундай кылып анализдеген болсоңуздар, бул деле жанагы олимпиадада келгендей өтө оор тексттер болбойт. Муну деле сиз эмне кылсаңыз болот? 30га 30 туура кылып койсоңуз болот. Анан эң негизги маселе ушуну айтайын да, анан жыйынтыктайын, сөздүн акыркысы болсун. Бул ошол жалпы республикалык тестирлөөгө мындай туруктуу даярдануу. Күнүгө белгилүү бир саатта туруктуу даярдануу. Муну мындай үзгүлтүккө учуратпоо өтө маанилүү. Күнүгө ошол теманын үстүндө алек болсоңуз, бул түшүңүзгө кирип калышы керек да. Ошондо анан сиз негизи жакшы балды аласыз. Анан мен буга чейин дайыма эле айтып келем. Негизи мен жалпы республикалык тестирлөөгө даярдап жүргөнүм менен, бул жаатта адис болгонум менен, бирок мен мындай жалпы республикалык тестирлөөчү эле адам эмесмин. Ушуну эле жактырган адам эмесмин. Мен биздин жаштарыбыздын илимге болгон кызыгуусун арттырууну максат кылганым үчүн ушул жаатта жүрөм. Сиздин деги эле илимге болгон талабыңыз, илимди болгон каалооңуз эч качан өчпөшү керек. Жалпы республикалык тестирлөөгө үзгүлтүксүз даярданганды үйрөнүп алган адам университетке баргандан кийин үзгүлтүксүз окушу керек.
Анткени илим алууну эч качан токтотпошубуз керек. Биз дайыма жанданууда, дайыма изилдөөнүдө, дайыма алдыга жылууда болушубуз керек. Мектептеги билим берүү бул мындай эң бир болбогон нерсе. Мектепте биз окуучуларды илимге кызыктыра албайбыз. Дайыма аркасынан кубалайбыз. Тапшырма аткардыңбы? Жок. Илимге кызыккан окуучу күнүгө тапшырмасын өзү аткарышы керек, кызыгышы керек. Мугалимден барып суроо сурашы керек. Мунуну минтип чыгарып койдук эле, эмнеге мындай болуп калды? А эми университетке баргандан кийин сиздин аркаңыздан эч ким чуркабайт. Тапшырмаңды аткардыңбы дебейт. Кана тапшырма, эмне аткарбадың, эмне уктап калдың, эмне келбедиң дебейт экен да. Демек, биз ошол университетке барганга чейин ушул жалпы республикалык тестирлөөнүн шылтоосу менен өзүбүз күнүгө окуганды үйрөнүп алсак, күнүгө тапшырма аткарганды үйрөнүп алсак, анда сөзсүз жылыш кылабыз. Сөзсүз алтын сертификат алабыз. Сөзсүз илим менен, билим менен Кыргызстаныбызды дүйнөгө тааныта алабыз. Менин негизги максатым ошол, биздин жаштарыбыз илим менен Кыргызстаныбызды дүйнөгө таанытса экен дейм. Бул кыргызстандык эле болсо болду, кыргызстандык орус болсо деле мейли. Азыр мисалы жанагы Google деген компанияда, ошол Google компаниясы бир жанагындай мындай рулю жок автоунааны ойлоп таап, муну ишке киргизишти. 1-2 мамлекетте сыноосу жүрүп атат. Ошол машинени иштеп чыгууда негизги инженерлердин бириси бул Ларина деген аттуу кыргызстандык 19 жашар кыз. Кыргызстандын атын таанытып атат. Бир убактарда билесиздер, баягы кыргыз десе Чыңгыз келет эсиме, Чыңгыз десе кыргыз келет эсиме деп урдап жүрүшкөн. Сиздин атыңызды эстегенде дүйнө кыргыз дегенди билиши керек. Кыргызстан деген мамлекетти билиши керек. Сиздин атыңызды уккан кезде дүйнө жүзү биздин мамлекетти таанышы керек. Биздин мамлекеттин атын угуп калган адам сиздин атыңызды сразу айтышы керек. Илхамбы? Тааныйм аны. Ошол кыргызстандык деп мындай сүйүнүп айтышы керек. Атың чыкпаса жер өрттөмесе, атыңды чыгара албай алганда барып бир жерде жардырып салып ананы биздин мамлекетти таанытпай эле койгула. Силер илим менен, билим менен ушул күнүгө туруктуу изилденүү менен жетесиздер ушул ийгиликке. Мен атын унутуп атам, белгилүү бир окумуштуу аалымдардын бирөөсү өтө зээни начар болгон экен. Эч мындай окуса мээсине кирбейт экен. Караса элдер шатыратып жаттап атат, караса элдер жылыш кылып атат. Бул такыр жылыш кыла албай коет экен да. Анан устатынан уруксат сураптыр. Устат дептир, мен болду дептир. Мен башыма кирчүдөй эмес. Бул баш катуу экен, таш экен дейт. Эч нерсе кирбеди. Мен токтотоюн да кетейин, үйгө барып дыйканчылык кылайын деп уруксатын алып, түйүнчөгүн түйүп алып, илгерки замандардын бир окумуштуулары үйүн көздөй кеткен экен. Жолдо ким? Ньютон. Жок, бул биздин Орто Азиянын аалымдарынан, окумуштууларынан. Анан бул кетип баратып, жолдон баягы эки түрдө вариантта кылып айтып жүрүшөт. Жолдон суу саптыр да, кыскасы бир жерден суу ичейин деп, жана кудуктан суу алып ичейин деп, кудуктун жээгиндеги жипке байланган чаканы кудукка салганда, жип кудуктун жээгиндеги таш менен сүрүлүп түшөт го. Ошол сүрүлүп түшкөн жер жип ташты жей берип, жиптин изи түшүп, из болуп калыптыр дейт да. Мындай бир канал болупчу, ошону менен түшүп, ошону менен чыгат экен жип. Ошону көргөндө өзүнө суроо берген дейт да, сенин башың ушул таштан катуу депчи. Ушул жип дайыма туруктуу ушул жерден кирип чыга бергендиги үчүн ушул жерде оюп кетиптир деп мындай бир тыянак чыгарып туруп, кайра кайтып келип анан окуган дейт да. Кайра кайтып келип дайыма туруктуу окуп баштаганда анан чоң ийгиликтерди жараткан ошондой дүйнөгө белгилүү аалым болгон дейт.
Кээ бир вариантта айтат, бул бир жерден ошол суу ичейин деп токтосо, жанагы мындай бир жерден суу тамчылап турат экен. Мындай бир эки эле тамчы суу тамып түшөт экен да, ташка түшө берип, ташты оюп кетиптир дейт да. Анан ошондо өзүнө суроо берген дейт. Бул ушундай эки түрдө айтылып жүрөт. Сенин башың ушул таштан катуу деп өзүнө суроо берген дейт да. Бул жердеги негизги маселе баштын катуу жумшагында эмес, негизги маселе туруктуулукта. Жанагы жипти айтсаң деле ал туруктуу дайыма ошол бир орундан кыймылдай бергенде ташты оюп кеткен. Же болбосо жанагы эң назик деген бир тамчы суу дайыма бир жерге тамчылай берсе ташты оюп кетет. Эгерде сиздер дайыма мээге бир нерсени тамчылата берсеңиздер, бир күнү бул башты оюп мындай тешип чыгат да, ошондо бир дүйнөлүк ачылыштарды кыласыздар. Биз бүгүнкү жаштардын, бүгүнкү мен байкаган жаштардын эң негизги катаачылыгы, биз сразу результат кылгыбыз келип атат да. 2 күн окуй калып эле дүйнөлүк бир илим пост болуп кеткибиз келип атат. Жок. Бул илим бир аз сабыр менен келе турган нерсе. Буга чейин Айдайга да айткам, сиздерге да айтып коеюн. Илимге сабыр кылыш керек. Илим сыноо десем, көпчүлүк окуучулар сурап калат. Ага, илим эмнеси сыноо, эмнеге сыноо дегенде айтам. Илимдеги негизги сыноолордун бириси бул илимдеги курдаштар, жолдоштор. Илим жолундагы жолдоштор. Досуңуз, эң жакын досуңуз сиз үчүн сыноо. Кээде эң жакын досуңуз сизден жакшы окуп кеткенде сизге чоң сыноо болот. Дейсиң, болду эми, бул окуп койдум, ушул кете берсин, мен жетпей калдым, болду дейсиң да, сыноодон кулайсың. Жок. Эң жакын досуң менен жарышыш керек. Ал билген нерсени сен дагы билип коюу, ага кыянатчылык эмес. Кайтып, ага күч кубат, ага бир жолдоштук болот. Эң сизден жакшы окуп кеткен досуңуз сизге сыноо болбошу керек. Болду, бул кыйратып койду, мен кала берейин дебеш керек. Ошол эле учурда сизден артта калып калган досуңуз дагы сизге сыноо болот. Минтип айтасыз? Мут эле жүрөт го дейсиз да. Бут эле жүрөт го даярданбай, мен даярданып эмнени кыйратат элем дейсиз. Бул дагы сыноо, ушул дагы сизди сыноодон кулата турган сыноо. Жок. Ал жылыш кылбай атса, сиз алдыга кете бериңиз. Аны карап жашаштын эч кандай зарылчылыгы жок. Мүмкүн болсо аны кошо ала кетиш керек, тарта кетиш керек, жүрү деш керек. Айдайга айрыкча рахмат. Өзү эле эмес, бүгүн монтип силерди кошуп алып келип аткандыгы үчүн. Бул сөздөрдү Айдай уккан, дагы угуп турат сиздер менен бирге. Мен уктум дейм, алар укпасам эмне кылайын деген жок. Айдайдын Кудайым буйрса илимине Кудай Таалам илим кошсун. Анан илимдеги дагы бир сыноо мугалим. Билими начар мугалим сыноо, анан билими күчтүү мугалим сыноо. Билими өтө күчтүү мугалимдер бар, булар дагы сыноо болот. Окуучуга бир жолу айтып туруп эле ал түшүндү деп ойлоп кала берет. Анткени ал өзү бир айтканда эле өзү деле түшүнөт, башкаларды да ошондой ойлоп калат. Жана билими күчтүү мугалим сыноо болгондо ушундай болот. Окуучулардын деңгээлин жакшы анализдей албай калат. Билими өтө начар мугалим сыноо болот, өзү да түшүнбөйт, окуучуга да түшүндүрө албайт. Ошондой сыноолорго туш келип калган учурда туура анализ кылыш керек. Мисалы, өтө билими күчтүү мугалим көрүп турасыз, ал бир ос айтып туруп эле түшүндүңөр да десе, түшүнбөй калган болсоңуз айтыш керек. Ага деш керек. Сиз түшүндүңүз, мен түшүнгөн жокмун дегенди айта алыш керек. Билими өтө начар мугалим болуп калса, түшүндүрө албай кыйналып атса, айтыш керек. Агай, келиңиз бирге түшүнөлү депчи. Сиздин айтканыңыз бизге кичине оорураак болуп калды, жеңилдетип бериңиз деп айтып коюш керек агачы. Анан эң негизги сыноосу илимдин бул убакыт. Илим убакыт менен келет. Бир аз сабыр кылыш керек, бир аз күтүш керек. Бир-эки окуй калып эле эч качан мындай. Мен эң көп ушуну байкадым. Билим алуунун эми жанагы айрыкча жакшы окуткан жерлер платный окутуп аткандыгы үчүн
барат платный окуйун деп эл катары барып, ал жерден билим алып баштаганда, айрыкча мына азыр Караколго, Секомго барып атпыздар, ал жерде Калиба агай бар, Дастан агай бар, күчтүү мугалимдер. Алардан барып туруп 1 жума, 2 жума, 1 ай сабак алгандан кийин элечи өзүңүздөрдү кыйын сезе баштайсыздар да. Ой, болуп калды окшойт деп эле бир чет акчаны аяп, бир чет убакытты аяп эле анан барбай коюшат да. Жок. Бул эми мына бүтүп эле калды бул жагы. Мен баягы Караколду, Секомду мактайын деген маселе эмес. Анысы деле ал жак менен түздөн түз байланышым жок. Болгону ошол сабыр кыла билүү. Барып бир аз окусаңыз эле илимдүү болуп кетпейт экениңизди билүү. Илимдин чеги жок, бүтпөйт, нары кете берет. Илимдин чеги жок. Эч ким Кудай болуп кеткен эмес, баарын билип кое албайт. Дайыма изилдөөнүнүн аракетинде болуш керек. Дайыма алдыга жылуунун аракетинде болсоңуз, мына ошондо анан сиз илим менен өлкөбүздү дүйнөгө тааныта аласыз. Кылайым, Кудай таалам алган билимиңиздерге, илимиңиздерге береке берсин. Зээниңер дайыма ачык болсун. Илим менен өлкөбүздү дүйнөгө тааныткан эң күчтүү артисттер, эң күчтүү илимпоздор болгула. Чоң рахмат агай. Рахмат агай. Суроолор болсо берсеңер болот. Рахмат агай. Мен айтайын деген сөздөрүм ушулар. Таанышканыма да абдан кубанычтамын. Айдайга да өзгөчө бир ыраазычылык билдирем. Ошол досторумду алып келейин. Сиздин кичине сабагыңызды алып калсын деп. Сизге да чоң рахмат агай. Айназик, Саадат, Элхан, Айдай, дагы бир окуучубуз бар эле, чыгып кетти окшойт, интернетинен маселе болуп калды окшойт. Баарыңарга ийгилик каалайм. Алтын сертификат алгыла. Ошол алтын сертификат силердин илим жолуңардагы ийгилигиңердин эң кичинеси болсун. Мындай. Берсем. Рахмат. Кийин чоң ийгиликтерди кылган кезде алтын сертификатыңар унутулуп калсын. Алтын сертификатты ошондой да бар беле деп мындай сен ал эсиңерге деле түшпөгүдөй болсун. Мейли. Рахмат.